Негизинен Кыргыз-Өзбек чегарасы 100% чечилди. 100% чечилди. Кемпирабад суу сактагычынын айланасында толкундоолор тек гана ушундан улам башталган. Бул аталыштагы билдирүүлөрдү сиз акыркы күндөрү активисттердин оозунан да, митингчилердин плакаттарынан да, ал тургай президенттин постторунан да дагы далай эле угуп көрсөңүз керек. Албетте Facebooktагы фейктердин комментарийлерин дагы эскербесек болбостур. Алар активисттер менен саясатчыларга «Силер жада калса Кемпирабад кай жерде экенин билбейсиңер» деп жазганды жакшы көрүшөт. Эмесе менин атым Найзабек, мен Кемпирабад деген эмне экенин, эмне үчүн бул суу сактагыч соңку айдын башкы темасына айланганын айтып берем. Эмесе сөз башынан болсун, Кемпирабад деген эмне? Биринчиден, ал эки ат менен Кемпирабад жана Андижан суу сактагычы катары белгилүү. Экинчи аталыш менен аны УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев дагы 2021 жылдын март айында Кыргызстан менен Өзбекстан чек ара маселелерин толугу менен чечти деп жарыялаган маалымат жыйынында атаган. Стороны согласились провести описание прохождения проектной линии на участке Кемпирабадского водохранилища, Андижанского водохранилища по 900 горизонтали, оставляя плотину на территории Республики Узбекистан при условии заключение межправительственного соглашения о совместном управлении водными ресурсами Кемпирабадского водохранилища. Кемпирабад суу сактагычын Кыргызстан тараптан Жалал Абад жана Ош облустары, ал эми Өзбекстан тараптан Андижан облусу курчап турат. Суу сактагыч өткөн кылымдын 60 жылдарында салынып баштап, 80 жылдары курулуп бүткөн. Ташиевдин айтымында ошол кезде эле Өзбекстан дамба куруунун айынан суу астында калган Кыргызстандын жеринин ордуна чек арага жакын аймактардан 4000 гектардан ашык жер берген. Дамбаны Өзбекстан башкарат жана башкарып келет. Ал эми жээктеринде кыргызстандыктар айтылуу өзгөңгүрүүчүн эгишет. Бирок Кемпирабад суу сактагычынын берилишин сынга алып жаткандар Өзбек ССРи суу сактагычты пайдалануу укугуна ээ болгону менен Кыргыз ССРинин алдында алынган милдеттенмелердин бирин да аткарган эместигин айтышууда. Тажикстан менен чек арада болгон кагылышуулардан кийин Өзбекстан менен чек ара маселелер толугу менен чечилди деген кабар өпкөгө таза аба киргендей эле таасир эткен эле. Анткени менен ошол эле Ташиевдин 2021 жылдын жазында айткан сөздөрүнөн Кыргызстан жер алып, ал эми Өзбекстан макулдашууга ылайык маанилүү суу ресурстарына ээ болору түшүнүктүү болгон. Анан калса, бул суунун айынан утур-утур чек ара чырлары чыгып, соңку жылдары тургундар кургакчылык түшүмгө терс таасирин тийгизип жатат деп арызданган аймакта болуп жатат. 2021 жылдагы сүйлөшүүлөргө ылайык Кыргызстан чек арага жакын аймактардан жер алат. Тараптар чечме суу булагын биргеликте пайдаланууну жана эки суу сактагыч боюнча чечишип алууну макулдашышканы белгилүү. Орто Токой суу сактагычындагы суунун 95%-ын Өзбекстан пайдаланат, бирок жери Кыргызстанга караштуу болот. Ал эми Кемпирабад суу сактагычы Өзбекстандын бир бөлүгүн айланат. Анткени менен суусун эки өлкө биргеликте пайдаланат. Кемпирабад суу сактагычын берүү боюнча 2021 жылдагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Ташиев тургундарга саясий чечимди түшүндүрүү үчүн Өзгөн районуна барган. Ал учурда Ташиев чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдө уткан же утулган тарап болбойт деп айткан. Анткени менен жергиликтүү тургундар нааразылыгын билдире башташкан. Анда УКМКнын төрагасы эл талап кылып атса, анда Кемпирабадты бербейбиз деп, Кыргызстандыкы болуп калат деп убадалаган. Кемпирабадты бербеш чечилдиби? Чечилди, туурабы? Кемпирабадты бербеш чечилди, болду. Эми Кемпирабад боюнча мен бир-эки маселе айтып берейин силерге. Так, муну угуп коюңуздар. Эл айтып атабы бербейбиз деп. Значит, бербейбиз. Бул силердин жериңер, бул биздин жерибиз, элибиздин жери. Бирок бийликтин убадасына ишенбеген Кемпирабадты бергиси келбеген жарандардын нааразычылыгы ушуну менен эле токтоп калган жок. Анткени менен Кемпирабад темасы 2022 жылдын күзүнө чейин анчейин курчубай турду. Бирок 2022 жылдын сентябрында Кыргызстанга Өзбек премьер-министри Абдулла Арипов келип, тараптар жер алмашуу макулдашуусунун протоколуна кол коюшкан. Бирок кыргыз бийлиги аны ачыктабай койгон. Мындан улам өзгөндүктөр да, оппозиционер жана активисттер да Кемпирабад темасын кайрадан козгой башташкан. Сентябрдын аягында Өзгөндө кезектеги жолу митинг өтүп, ал жерге тургундар менен жолугушуу үчүн президент Садыр Жапаров өзү барган. Журналисттердин айтымында жолугушууну чагылдырууга барган журналисттерди ага киргизбей коюшкан. Ошол эле күнү Өзгөндө уюлдук интернет иштетилбей, журналисттердин соцсүйүндөгү аккаунттарын бузуп кирүү болуп, жолугушуунун түз эфирлери өчүрүлгөн.
Ал эми жергиликтүү тургундар иш чара начар уюштурулганын, президент менен элдин ортосунда милиционерлерден турган дуал тосуп турганын айтышкан. Жапаров жолугушуу жакшы өттү дегени менен нааразы болгондор андан ары дагы каршылыгын улантуу үчүн өзгөндө боз үйлөрдү тигишкен. 6 октябрга караган түнү милиция боз үйлөрдү бузуп кетип, бул аракетке барганын бышыктап, аны тартипти сактагандык деп түшүндүрүшкөн. Залга батпай калдык, биз түшүнбөй калдык. Маалыматыбыз жок деп жалган сүйлөп, боз үй тигип жаткандар өзгөн акимчилигине келгиле. Күнү түнү дебей ар бир жараныбызга документтер менен баарын көрсөтүп, түшүнүгү жок болсо дагы мээлерине куюп түшүндүрүп беребиз. Президент Кемпироваттын Өзбекстанга өтүшү боюнча парламентте ачык жыйын өткөрүүнү сунуштаган. Бирок жыйынга келген УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев талкуу жабык өтөрүн, себеби колунда таап-такыр жашыруун документтер менен карталар бар экенин, аларды тартууга болбостугун билдирген. Ташиев Кемпироват суу сактагычынын алдындагы 4485 гектар жер Өзбекстанга калып жатканын айткан. Ошол эле кезде сууну 8 адамдан турган кыргыз-өзбек командасы көзөмөлдөйт. Кыргызстандыктар суга суу ала алат, мал жанын сугарып же балык куулоого бара алат деген. Мындан тышкары Кемпироваттын жана дагы бир нече объекттин ордуна Кыргызстанга 19.000 гектардан ашык жер өтүшү керектиги белгилүү болгон. Алардын ичинен эң эле ири тилкелери Гавасай, Көктала жана Пылдыракта жайгашкан. 15 октябрда Ош облусунда суу сактагычтын берилишине каршылар курултай өткөрүшкөн. Алар Өзбекстан сууну эле эмес, жээкке жакын түшүмдүү жерлерде да аларын айтышкан. Анын ичинде жергиликтүүлөр айтылуу өзгөн күрүчүн өстүргөн жерлер дагы бар. Бийликтин чечимин сындагандар Кыргызстан суу сактагычтын ордуна таштак түшүм бербеген жерлерге ээ болуп калат дешүүдө. Парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Чыңгыз Айдарбеков Кемпироват боюнча макулдашууга кол коюудан баш тарткан. Көп өтпөй ал бул кызматынан да дипломатиялык рангынан дагы айрылган. Ал эми 20 октябрда Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев суу сактагычтын берилишин талкуулоо үчүн активисттер менен жолуккан. Чынында андан кийин активисттер УКМКнын башчысы жолугушууда аларды коркутуп үркүткөнүн айтып чыгышкан. Андан кийин активисттер менен оппозициячылар Кемпироватты коргоо комитетин түзүшкөн. Эртеси күнү эле алардын көпчүлүгүн жана алардын айрым тарапташтарын милиция кармап кеткен. Кармалгандарга массалык башаламандык уюштурууга даярдык көрүү айыбы тагылып, 2 айга ТИЗОго киргизилген. Укук коргоо органдары коомчулукка пландалып жаткан делген кылмыштын эч бир далилин көрсөтүшө элек. Активисттер жана саясатчыларды жапырт камоолор коомчулукта чуу жаратып, митингтерге себеп болгон. Ал эми эл аралык уюмдар камоолорду сөз эркиндигине басымды айыптап чыгышкан. Ноябрдын орто ченинде парламент депутаттарынын көпчүлүгү Кемпироват суу сактагычын Өзбекстанга берүүнү колдоп беришкен. Буга болгону 19 адам каршы добуш берген. УКМКнын башчысы буга каршы чыккан эл өкүлдөрүнүн бири Өмүрбек Бакиров менен кайма айтышып жатып, депутаттын энесин сөккөнгө чейин барган. Мен кандай экенмин? Кандай экениңизди эл өзү билет, сизди кандай экениңизди. Ким экениңизди да билет. Эл жакшы билет, сизди дагы жакшы билет. Вот именно мени жакшы билет. Ошон үчүн мен ошол жерде турам. Болду. Убакыт көрсөтүү, эмнени көрсөтөт? Эмне болду мен убакыт? Болду, токтоткула. Сөз жок. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Камчыбек Кыдыршевич. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Болду, токтоткула. Токтоткула сөз. Ал эми эртеси күнү депутатты Ак үйдөгү иш бөлмөсүнөн кууп чыгышкан. Өзбекстандын сенаты дагы кыргыз-өзбек чек арасы боюнча макулдашууну жактырган. Бул видео монтаждалып жаткан чакта ноябрдын акыркы аптасында эки өлкөнүн президенттери чек ара келишимин ратификациялоо боюнча мыйзамга кол коюшту. Бул Кемпироват эми чындап эле Өзбекстанга өтөт дегенди түшүндүрөт. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Кемпироватты берүү туура чечим болгон деп, анын коңшу өлкөгө өтүшүн кызын турмушка узатуу менен салыштырган. Турмуш дагы ушундай. Адамдын турмушу да ушундай. Адам кызыңды эң сонун көрүп багасын, өстүрөсүн, кызыңды жакшы көрөсүн, сүйөсүн, кичинекейинен баштап, чоңойтосун, окутасың, анан убагы келгенде күйөөгө бересиң. Эң жакшы көргөн кызыңды дагы күйөөгө бересиң.